Баардык бизнесмен боло албайт. Мен оюмча баардык бизнесмен боло албайт. Ар кимге Аллах Таала ар кандай талант берген, ырыскы тапкандардын ар кандай жолдорун берген. Ошон үчүн бизнесмен болушту азыр эми интернетте таарынбасын. Азыр биз бирөөнүн мындай аброюна шек келтирүүдөн же бирөөнүн огородуна таш отудан алыспыз. Бирок бүгүнкү күндө мен ойлондурган нерсе баардыгына эле үмүт берип, сен бизнесмен кылабыз, мындай кылабыз, тигиндей кылабыз, миллиардер кылабыз. Тренингте жана коучтар. Тренингтер, коучтар мындайча. Бул бизнес антип үйрөнө турган нерсе эмес да. Эң негизги бизнестин мындайча айтканда очогу эң немеси бул тажрыйба да. Тажрыйба, опыт да, мындай болсончу. Любой нерсе акырындык тажрыйба менен келет да. Туруп туруп эле сени миллиардер кылып жүрөбүз, бизнесмен кылып жүрөбүз деген. Анын негизи эле өзү мисалы бизнести сүйлөгөн өзү бизнесмен болуш керек да. Спорту сүйлөгөн адам өзү спортсмен болуш керек. Динди сүйлөгөн адам мисалы Максат устаздай, Чубак устаздай, Абдышүкүр устаздай ушундай бир инсандар болуш керек да. Өзүнүн жолунда, өзүнүн сферасында действительно бир тарых жарата ала турган, ийгилик жарата ала турган адамдардан болуш керек да. Эгер мындай карап көрө турган болсок, мисалы коучтарчы, мен мисалы кичине эле бизнесменбиз биз, мындай чоң эмеспиз да. Сравнение мына Салымбек бар, Бабанов деген биздин агаларыбыз бар. Алардын жанында биз микроскоп менен да көрүнбөйбүз да, мындайча айткандачы. Но тем не менее бирок ошондой болсо дагы мисалы азыр сен өзүң көрдүң, мен мисалы 2 айдан бери Кыргызстанда эмесмин да. Балдарымдын деле кантип чоңойгонун көрбөй калдым да, потому что Аллах Таала Куранда айтат, өзүңөр жана үй бүлөңөр тозоботун сактагыла, ответственность эркекке жүктөлгөн. Ал ислам жагынан дагы, тамак аш жагынан дагы каржылаш бул эркектин мойнунда да. То есть айтайын дегеним, мисалы бирөөгө сабак бермек турсун, мисалычы бирөөлөрдү алып келип доскага чийип, анан мындай демек турсун, самому үйгө убакыт жок да. Бош адам, нормальный, серьезный бизнесмен адам, ал 15 адамга, 20-100 адамга сабак бергенге анын эч кандай убактысы жок алчы. Ал постоянно изилдөөнүн үстүндө да, бул иш система турганда дальше кетет да. Кантип убактысы болот да. Миллион таап бере турган адам, почему өзүндө миллион жок мисалчы? Неге адамдарды мисалы алдап атат, кээ бирде мисалы толтура үмүт берет. Барсаң мен кээ бирлерге бизге деле кадрлар иштегени келет. Келсе мисалы мен бул жакта окуп келгем, минтип келгем, тигинтип келгем, бирок мындай практика жүзүндө эчтеке жок да. Ошон үчүн мен ойлойм, любой адам аракет кылса, балким Аллах Таала насип этсе болот, бирок любой нерсе тажрыйба менен болот да. Любой нерсе акырындык менен. Любой деле мисалы кечээ деле эменин историясын көрүп чыктым, Нусрет. Мисалы Дубайда эме ачкан, ошон деле эмес болсо, мисалы посудомойщик болуп иштептир да, мисалчы. Ар бир нерсе акырында, мисалы биз тачкис болуп иштегенбиз, грузчик болуп иштегенбиз, дагы бирөө болуп иштеген. Акырындык менен, тажрыйба менен келет деп ойлойм да. Бир гана жолу бар бул ушу бизнесте, бул акырындык тажрыйба менен сени тагдыр талкалап, кайда тургузуп, кайда сени ыйлатып, ошентип тарбиялайт да. Анан бул мындай жөн эле бир келип калып, же бир диплом сыяктуу сатып алыш, же бир университетке барып окуш менен бул нерсе келбейт да. Буга өзүңдүн убактың менен, курбанчылык менен гана келет деп ойлойм да. Башка жолу жок эч кандай.